Assalamu alaikum. Aleyküm assalam. Gel. Men жаш кезимде ошол комузду чаап калган себеби жаш кезимен ошо комуз черткенди үйрөндүм да 4-классыман баштап. Комуз черткенди үйрөнүп, анан кийин ошо 5-класстан баштап уже ошо өз көркөм чыгармачылыкка конкурстарга катышып калдым. Анан ошентип анан комуздун мына сырларын үйрөнүп, кичине комузга деген кичине менде түшүнүк, кызыгуу пайда болгондон кийин бул эми бир жыгачтан 3 аспап жасалган. Мынакей. Кылгыяк, комуз, домбура да. Мынакей. Бул өзү негизи ак чечек деген жыгачтан жасалган, ошо өтө катуу биз жакта өсөт. Анан бир мындай бир узун жыгачты алып, анан ошодон чертөсүн сызып, анан жасадым. Эми негизги максат жасалоодун максаты негизгиси эми мен ойлодум, баягы мен өзү бир 7-8-10 чакты аспапты ойнойм да. Анан эми баардыгын бирден алып отурбай эле ошо аспаптарды бир жасап койсом, ушу үчөөнү ойногон ушу мындай өнөрлүү адам болсо бир эле алып ошону ойной берет деген максатта жасалган эми негизи. Эми калганын эми эл өзү билет да. Анан эми азыр эми бири-бирине эч кандай немесин тийгизбейт. Ар бир комуздун өзүнүн баягы размерлери баары сакталган, баардыгы кылгыяктыкы да сакталган, мына казактардын домбурасы да сакталган. Мынакей. Анан баягы кыргыз казак бир тууган деп муну бириктирип койдум дагы. Анан баягы кыргызда да казакта да боз үй бар го, ошонун түндүк үстүнө коюп койгом мынакей. Баягы түндүктүн алдында ошо боз үйдүн ичинде ойнолгон да көбүнчө. Ошону элестетип ошол мынакей эми ойноп берейин мынакей. Деп бүтүп туруп эле анан мына домбурага өтөбүз мына. Деп бүтүп туруп, анан мындай кылып алып туруп, анан кылгыякты ойной бересиң дагы. Мен кылгыяк жакшы ойнойм, мынакей, ушундай болуп туруп анан кете берет. Негизгисинен бир өзгөчө баягы устачылыгыңыз менен жаңылык кылайын деген оюңуз. Нагы негизи бир жаңылык кылайын деп анан нары бир жыгачтан жасалган, уланган жери жок. Бир жыгачтан. Ушул мынагу ушул 2010-жылы жасалган, бул 2009 жасагам, 2010 ошо конкурска катышкан. Бул комуз, бул домбура, казак туугандардын домбурасы. Анан экөөнү бириктирип баягы кыргыз казак бир тууган деп ушуну жасап койдум. Анткени мен Казакстанда билим алдым эле 4 жыл. Ошол жактан анан комуз менен мынагу домбуранын бири-бирине үнү шайкеш билдим да, окшош да. Негизиненчи баягы кыргыз казактын тили окшош сыяктуу, булардын мына бири-бирине жана үнү дагы, ойнолушу да канча-мынча окшоп кетет да. Анан ошону бириктирип, анан буга кош дулдул деп ат коюп койгом. Кош дулдул. Дулдул. Дулдул деген сөз эми күлүктөрдүн күлүгү да. Анан анткени мына кыргыздын комузу музыкалык аспаптардын эң жогорку турган күлүгү да. Мындан күлүк неме жок бизде. Музыкалык аспап жок. Биринчи ушу комуз айтабыз, анан кийин калгандары кетет. Казактарда болсо домбура. Казактарда болсо мындай айтат экен. Казак эмес, домбура казак дейт. Анан ошол, анан эми ушу экөөнүн негизи максаты, мен жасаган максатым экөөнү бириктирип ойнош болду да. Эми ошону силерге бириктирип ойноп берейин азыр.
азыр коргол комузчунун атабыздын Акбакай деген күүсүнөн кичине чет берейин. Анан 2010-жылы ошол многу Ниязалынын 145 жылдыгы болуп ошо немеде өттү эле Скөлдө. Анан ошондон конкурска барып көргөзмөгө бардык кол өнөрчүлөр. Ошондо кыргыздын белгилүү композитору Муратбек Бегалиевге жабык калып, анан ошол киши биринчи баалап, ошону өзгөчөлүктөрүн билип, анан ошол консерваторияга, музейге алып калды. Ошо азыр турат ошол жерде. Анан мына 3 илтикти дагы жасагам, ал дагы турат. Дагы кылгыяк, комуздардан дагы ошо алган, ошол жерде турат бардыгы. Азыр бирөөсү Москва консерваториясында турат. Москвада турат ошол. Ага жасап бердим анда. Анан кийин азыр эми мага мен атыман музей ачылган Нокен районунда, Жалал Абад областында. Ошол музейде дагы турат бардыгы ошо. Жасалган аспаптардын бардыгы, многу сувенирлер, экологический сувенирлер бардыгы ошол жерде бар. Ошол